Мыктыбек байке, сөзүн ачыгын айтканда, мынакей биз баардыгыбыз ошо кыргыз телевидениесинин биз үчүн мектеп ошол жактан тарыяланып чоң ойгонбуз да биздин ооба. Бирок азыркы заман менен карап көрсөк, азыр цифралык багытка өткөндөн бери канча деген телеканалдар бар. Көрүп атабыз жаштардын иштегенин дагы, орто муунда сизге окшогон адамдардын дагы эфирге чыгып иштеп атканын көрүп атабыз. Мен бул суроону берип атканым сизден ошо теле тармагындагы алып баруучулукту, ошо режиссура багытындагы жана ошондой эле башка спецификалык кесиптерди алыш үчүн көп нерсени өзүбүзгө алышыбыз керек да. Эмне үчүн анда теле мектеп ачып койбойсуз, ошол эле теле академиянын бөлөктөрүн ачып койбойсуз? Мен 2 университетте сабак бердим. Бересиз дагы эле? Жок, бердиңиз. Кеттим. Мурат, сууну сиңген жерге сеп деген сөз бекер айтылбайт экен да. Бул биздин элден айланса болот. Ар бир сөзү ок да. Билим талап кылган бала жок азыр. Да? Түшүнөтүңбү? Эмне үчүн? Бардык нерсе сатылат. Билим талап кылган бала жок. Эң алдыңкы талап кылып аткан баланы мынтип бир-эки жолу сабактан байкасаң, ага деле жөн эле кызык. Ага жөн эле кызык. Мынау мага керек. Мен муну үйрөнүшүм керек. Мен сатып алам муну керек болсо. Андай талап жок. Жөн эле убактым кетет экен деп мен кетип калдым. Жок, сиз баягы расмий жогорку окуучуларда иштесеңиз керек. Мен айтып атканым, өзүңүздүн Мыктыбек Арсланбектин мектебин ачсаңыз, сизге ошо журналистиканы, алып баруучулукту каалаган, эңсеген адамдар, өзүңүз ушу телекакадемияны ачкандай адамдар келет деген ойдомун да. Себеби азыр байкасаңыздар, ушунчалык мектептер көбөйүп кетти. Келет. Мен сизден биринчи окуп үйрөнөт элем, ошо ойлорду каяктан аласыз деп. Себеби теле тармагында 5 жыл, 10 жыл иштеп, жаратарлык көрсөтүүлөр жаза алган адамдар деле азыр теле мектептерди ачып алып, ошолор окутуп атыптыр. Аттарын айтпай эле коелук, акчага. Ана мен ошолорду бүтүп келген бизге келип атат. Биз ошондон окуп келдик элек деп мен сурап атам да, ал кишиден эмнени үйрөнүп келдиңиздер деп. Ага караганда мен сизге айтып атканым, сиз көрдүңүзбү? Өзүңүз айтканда негир кара жумушунан баштап телевидениенин продюсерлигине чейин жеткен адамсыз да. Сиз телевидениенин ашканасын билгендей адам жок болсо керек. Менин оюмда ушул багытта да. Жакшы нерсе бул. Мен бул билген, КТР берген өнөрдү мен көргө алып барып эмне кылам? Вот, беришиңиз керек да муундарга. Бирок бир маселе бар. Мурат, сен мен менен иштеген адам. Мен чындыгында режиссурада Мурат сени мен күчтүү режиссер деп билем. Сен билесиң го, мен дайым сага келип Мурат кандай кылса болот деп сенден сурачумун. Машина айдаганда отургучта отуруп алып үйрөтсө болобу? Болбойт да. Болбойт. Мен же камерам болбосо, же студиям болбосо, мен кантип үйрөтөм аларды? Түшүнүктүү. Мына маселе. Ошондуктан Мыктыбек үйрөттү. Эмнени үйрөттү десе, ал сага келип деп айтып береби. Муну үчүн база керек да. Мен мисалы бир базасы бар телекомпания сунуш кылса, мисалы үчүн. Сөз жок, анын базасында мындай камера, мындай фокус аралыгы, мындай интонация, мындай дыхание мындай коюлат. Артикуляция деген бу бүт төгүп берерсиң өзү. Дайым биз менен болуңуз.